Жалал Абад шаарындагы Михаил Глинк атындагы балдар музыкалык мектебинде бүгүнкү күндө 7 багытта сабак берилип келет. Алардын катарында комуз классынан сабак берип келе жатышкан жалпы мына ушул мектеп жамаатынын мугалимдеринин бүгүнкү күндөгү иш аракети жана чыгармачылыктагы жолу тууралуу бүгүнкү өнөр көрсөтүүбүздө кененирээк маалымат бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мына ушул бөлүмдө азыркы учурда комуз сабагынан жалпы 10го жакын мугалим балдарга сабак берип келет экен. Негизи эле бул мугалимдер жөнүндө айта турган болсок, ар биринин өзүнүн билим деңгээлине жараша бүгүнкү күндө окуучуларды жакшы өздөрүнүн билими менен жогорку деңгээлде окутуп жатышат. Негизи эле бул жерде кыргыздын залкар комузчуларынын күүлөрүн мына ушул окуучуларга билим берип келишет. Андыктан мына ушул эжекебиз тууралуу кененирээк маалымат берели. Эжеке, айтсаңыз, бүгүнкү күндө мына балдардын келүүсү, өзүңүздөрдүн мына ушул чыгармачылыктагы жол кандай болуп жатат? Жакшы суроо болду. Бул комуз эл аспаптар бөлүмү деги биздин ушу 80-жылдарынан баштап иштей баштаганда ага чейин биздин мектепте комуз классы боюнча тег эле мугалим болгон эмес экен. Ошо 80-жылдары жаңы ачылып 1-2ден эле мугалим болгон экен. Ошо 80-жылдардан кийин, 90-жылдардан кийин бул комуз классы кеңейе баштады. Себеби биздин мамлекетибиз дагы, элибиз дагы өзүбүздүн улуттук аспаптарга көбүрөөк көңүл бөлө башташпадыкпы? Буга чейинкилер биз көбүнчө эстрада жанрына көбүрөөк элдер кызыгып кеткенден комузга анча мындай айтканда даже мамлекет тарабынан деле анча көңүл бөлүнгөн. Бирден экинден жакшы комузчулар болгон, бирок комуз класстары көп музыкалык мектептерде ачылып иштеген эмес 80-85-жылдарга чейин. Кийин ушул жерге биринчи жолу ачылганда Базарбай Жолдошбаев деген агайыбыз өтүп кетти. Ошол агай биринчилерден ачкан экен. Андан кийин биз 3-4 болуп кошулуп калдык. Мына Саламат келди, биздин азыркы директорубуз Бирдалиева Кымбат Нурматовна келди. Ошентип биздин бөлүм көбөйө баштады. Азыркы учурларда, азыркы мезгилде 12 мугалим эмгектенет да. 12 мугалим тең бардыгы жакшы кесипкөй мугалимдер да. Өз кесиптерин аябай сүйгөн мугалимдер. Бир учурлар болгон, айлыктар төлөнбөй калган учурда дагы биздин мугалимдер ушул ишти таштап содого кетип калышкан жок. Жаш мугалимдер дагы мына ошондо мондо Саламат аябай жаш кыз болчу, турмушка чыгып элек эми жаңы окууну бүтүп келген кыз болчу. Бул дагы ошого чыдап Россияга тарапка кетип калбай, башка бир иштерге кызыгып кетпестен ушул жерде эмгектендик да. Ошентип отуруп анан комуз классында окуучулар аябай көбөйдү. Азыркы учурда 12 мугалимдерде 100дөн 181 окуучубуз бардыгын пианисттерди кошулганда бар. Анын ичинде 100ү комуз классында окушат да. Азыркы мезгилде кызыккандар аябай көп. Биздин окуучуларыбыз консерваторияда окуп келишти. Мына ушунун көбү нерсе ушул жерге келгендердин көбү дагы мына ушул кыздар дагы өзү мугалим болуп калды. Кээ бирөө окуп бүтүп дагы азыр окуп да жатышат. Комуз классы боюнча деги эле биздин улуттук аспаптарда, училищаларда, консерваторияда окушуп атат да. Ошолор деле кайра келип бизге мугалим болуп кирет деген ойдобуз.
биздин ажел эң чоң ажелдердин катарына кирди. Комузчу кыздарыбыз келип атышат жакшы. Окуучулар дагы мурункуга караганда. Мурун ошо 4 мугалим эле азырактан окуучу окутсак, азыр окуучулардын талабы ошончолук күчтүү болуп атат. Мугалимдерибиз дагы азыркы эң чоң ажелдердин катарында. 12 мугалим иштейбиз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Артыбыздан жаш мугалимдер келип атат. Өзүбүздүн эле окуучулар эже айткандай, училищада, консерваторияда келип кайра өзүбүзгө мугалим болуп иштеп, ушу биздин жолубузду болуп атышат да. Анан биздин жетишкендиктерибиз, биздин фольклордук тобубуз бар. Кыргыз эл аспаптар бөлүмүнүн фольклордук тобу бар. Жаштар, ушу мурунку улуумундагы мугалимдер бардыгыбыз чогуу биргеликте ушул фольклордук топту 2-3 жылдан бери бутуна тургузуп, канга аракет кылып келатабыз. Азыр ийгиликтери аябай жакшы. Жетишкендиктерге жетип келатабыз. Республикалык сынактарга катышып атабыз. Областтык сынактарда эч кимге биринчиликти бербей келатабыз. Кыскасы, ийгиликтери аябай жакшы. Ушинтип ийгилик болгон сайын мугалим иштегиси келет да. Канчалык ийгиликтер болсо, биз ошончолук ошондон энергия алып, анан биз ошончолук жакшы иштегенге аракет жасайбыз да. Профессионал адистер иштейт. Атайын музыкалык окуу жайды, консерваторияны бүтүп келген адистер иштешет. Ошо келгенден жылдан баштап эми бул өзүнүн эгемендүү кыргыз мамлекети болгондон кийин ар бир улуттун өзүнүн улуттук баягы ата-бабадан келе айткан музыка жаатындагы искусство бардыгын ошол профессионалдык деңгээлде кийинки муунду тарбиялоо ушундай болот. Ошол мен эми келгенден баштап эле ушу мугалимдердин жааматы менен ушул фольклордук жаатында эмгектенип, ошолар менен чогуу уюштуруп, ушу эмгектенип келе атабыз. Өзүнүн чакан бир фольклордук тобубуз бар, оркестр деп койсок болот. Шаардын көп мааракелеринде, андай майрамдарда ар дайым кызматта кылып, өз өнөрлөрүн тартылап келе атат. Ошондой эле бирге анан ошол кийинки муундарды бул жерде келип кызыгып окуган жаш муундарды тарбиялап, алардын арасында ошол нукта тарбиялап келе атабыз. Өзүнчө ошол мектеп окуучулардын дагы өзүнүн тобу бар. Ошолардын үстүнө да иштеп келе атабыз. Негизин айтканда, баягы атуулдук бар деп коет. Ошону бир келечек муун бизден дагы жогорку деңгээлде болушуп, кийинки муунга бир жакшы адистерден чыксын деп аракет кылып, эмгек жааматы эмгектенип келе атабыз.
сонун саймадан күн зарында түнкүн кош күнү түн тынбай сайраган карегимди толтурап карай берем кайрадан кагылайын алато караныңдан айланам караныңдан айланам караныңдан айланам кагылайын алато караныңдан айланам караныңдан айланам караныңдан айланам кагылайын алато кичинекейимен эле жакшы көрүп, кичинекейимен эле комуз телевизордон көрүп, ошо жакшы көрүп чоңойгом. Анан өзүм да тайтам черчи. Тайтам менен чогуу турбагандыктан анча укпайбыз да. Анча-мынча барганда ойноп калчу. Ошондо комуздун башын тиштетип бизге ойнотчу да. Ошондон уламбы комузду жакшы көрүп жүрдүм. Анан чоң энем комуз сатып берди. 2 классыман комузга бардым, бирок эптей албадым. Чындыгын айтыш керек, комузду сразу эле кармап ойноп кетүү кыйын, колум жетпей, ошентип жакшы ойной албай жүрдүм. Анан бирок нарактан ичимен талантым неме бербеди, сурана ойношум керек болду окшойт. Анан 7 классыман кайрадан бардым. Ошо өзүм Оштон болом, Ноокат районунан. Бизде Насырова химия деген эжекем комуз кармаганды үйрөтүп, ошондон ошол түрткү берди десем болот да. Комуздун арты менен көп нерсеге жетишесиң, комуздун арты менен көп жерди көрсөң болот деп ошентип окуп калдым, консерваторияга окуп калдым. Ал жерден Раматылык Бекболот Осмоналиевич агайыман тарбия алдым. Жакшы, андан кийин Бархан, Матаева Бархан эчкеден тарбия алдым. Жакшы нерселерге жетиштим, конкурстарга катыштым, окуп жүргөндө көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсү болдум. Жалал Абадка турмушка чыктым. Турмуштун эмеси менен Жалал Абадка турмушка чыгып, анан 10 жылдай иштебей калдым. Аны моюнга алыш керек. 10 жылдай иштебей жүрүп, анан аз эле болду. 7 жылдын жүзү болуп атат. Мына иштегеним ушул жерге келип, Глинка балдар музыкалык мектебине келип иштеп калдым. Кудайга шүгүр, бул жерде артыман 7 жылда 20дай окуучуну бүтүрдүм. Жакшы, алардын арасынан Ош музыкалык училищеде окуп атат, кыяк классында. Кудайга шүгүр, жакшы. Бул комуз ойногон адамдын өзүнө таандык ушундай керемет жагы бар деп айтсам болот. Комуз ойногон адамдын баары эле билет. Сырттан караган адамга комуз тим эле оңой, жөн эле жыгачтан жасалган, үнтсең эле үн чыга берет деп ойлошот, бирок жок, мунун сыры өтө терең. Бул комузду үйрөнүш деле оңой эмес, кыйын. Капа болсом дагы ушу комузум менен сырдашам, сүйүнсөм дагы ушу комузум менен сырдашам дегендей эле комуздун арты менен көп эле жакшылыктарга жетишип жүрөм. Кудайга шүгүр, комуз черткен адамга жакшы. Балдар көп келет, өзү комузга көп келишет. Бирок ошонун баары эле ушул мектепте окуп бүтүшпөйт да, чынын ачыгын моюнга алыш керек. Кыйын, комуз чертиш оңой эмес. Келген окуучунун мисалы бир жылда 11 класска окуучу алсаң, ошонун 3-өө гана же 4-өө гана эле бүтүшү мүмкүн. Калгандары окубай, чыдабай кетип калышат да көп эле. Анан балдар азыркы Кудайга шүгүр, баардыгы кызыгуусу жакшы. Комуз кармагандан кийин гана билишет, комузду уже таштай албайбыз дешипчи. Жакшы үйрөнүшүп, анан кичинекей класстардын өздөрүнүн деңгээлине жараша тандап беребиз.
жеңилирээктеринен кичинекей эки саап ырларды сразу эле күүгө отуруша албайт, пока комуз кармоонун эрежелерин үйрөнмөйүнчө. Карамалдуу Орозов бул түптөөчүлөрдүн бири десем болот. Комузду Кыргызга комузду алып келгендердин бири десем болот. Кара күүлөрдүн, комуз күүлөрүнүн атасы десек болот да, мындайча айткандачы. Ошо быйыл 140 жылдыгын юбилейлик чоң концерт менен өткөзөлү деп турабыз. Кудай буюрса, бул жерге окуучулар эле эмес, мугалимдер дагы ойносок деп, азыр ошонун даярдыгы менен көрүп атабыз. Кудай буюрса, жакшы деңгээлде өткөзө алабыз деген үмүттөмүн. Анда эмесе Карамолду Орозовдун Залкар күүлөрүнүн бири бул Ибарат деген күүсү, ошону ойноп берейин. Мына ушул биз жогоруда сөз кылган Михаил Глинка атындагы балдар музыкалык мектебинин мына ушул комуз классына сабак берип жаткан мугалимдер жамаатынын чыгармачылыгы мына ушулар болду. Негизи эле бул комуз классы бир жыл аралыгында 150ге жакын окуучу ушул эле сабактан билим алышкан болсо, алардын 30-у бүтүрүүчү болуп бүтүрүшкөн. Ал эми кайрадан азыркы учурда жаңы кабыл алуу башталды. Мына ушул биздин улуттук комуз күүлөрүбүз ар бир үйдө жаңыры берсин. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.